Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Добрый день еще раз. Вообще я думал, вы уже, конечно, разошлись. Мы завершили 18-й съезд нашей партии. Съезд прошел успешно. Несмотря на все препоны, у нас из 180 делегатов приняли участие совсем не все. Хотя, к сожалению, даже избранных делегатов в некоторых регионах запугивали, уговаривали не относиться. Куматтуу журналисттер, биз азыр биздин 18 съезд өзүнүн ишин аяктады, Кудайга шүгүр, татынака өттү. 180 делегат шайланган, анысынын 170-и келип берди. Бирок айтып кетишим керек, ушу шайланган делегаттарды дагы үркүтүү, коркутуу болгондой жерлерге барбагыла деп. Негизги чечимдер кабыл алынды, резолюциялар чечилди, күч органдарына кайрылуу кабыл алдык. Андан тышкары эски мурунку политсоветтин укугун токтотуп, жаңы политсовет шайланды. Суроолорду өтөлбөйбүн. Алгач эле жазып коюшмак. Көчөккө кабыл алынган тексттердин ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамга кандай комментарий бересиңиз? Ишмердүүлүгүндө чектөө киргизген жолдор бар турат ичинде. Эми ал чектөөлөр мыйзамсыз, конституцияга каршы келет. Бул сизге карата кылмыш ишин козгоого аракеттери балайсыз жагында? Эми мындай да мага мына фальшивый социал-демократтардан өзүңөр сураган турбайсыздарбы? Негизги максат деп. Негизги максат Атамбаев каматуу деп ал партиянын аркасында билесиңер. Ошол эле Асылбек, Сооронбай, Жээнбековдор бар, иштүү пландар бар. Мен айтайын мынтип, мен Кудайдан башка эч нерседен коркпойм да. Эгерде мага кылмыш иш козгойм деп атса, мына азырга чейин ондогон адамдар камалып жатса дагы, андайдыр бир мага көрсөтмө ала албай атат. Алса дагы мага бир кылмыш иш козгош үчүн мен ал үчүн бир кылмыш жарашым керек. Мен Кудай алдында, эл алдында тазамын. Коррупция менен күрөшөм деп кыйкырып аткан азыр чындыгында коррупция менен күрөшпөй эле саткындар, сатпагандар менен күрөшүп атат да. Анан мен мынтип айтар элем, мына убагында бир акыныбыз 2 сапыр жазган. Саткандардын арасында болбой, атылгандардын арасында болду. Мына биз саткандардын арасында кошулбайбыз, андан өчө атсын биз, атылгандардын арасында болду. Бачейин сиз ушул жарандык коомду билипте турганда баягы сындап келгенсиз, анан азыр жарандык коом айрым жарандык коомдун өкүлдөрү менен ошол жакшы отурсуз, адил тордо болчу. Анан сиз дагы ушундай биригүү жөнүндө кепилдүү болуп атат, анан Мадумаров сыяктуу бийликтеги күчтөр менен биригесизби? Саясий күчтөр менен? Эми биз менен биригебиз деген ар бир адамга сүйүнөбүз. Өзгөчө мына жарандык коомду айтып калдым, албетте мен алардын жазган сөздөрүн огуп алып, разы болуп атам. Ошол эле Азиза Абдрасуловага рахмат айтар элем. Менден бир билгестик, менден бир күнөө кетсе кечирип койсун. Албетте ошондой адамдар барган сайын, күн сайын көбөйүп атат. Мен барына разы. Демек ошол жарандык коомду мурда сындап келген. Башкаларга да суроо бердиресиң мени. Как вы оцените социально-политическую ситуацию в данный момент? По Конституции у президента страны главная ответственность в соответствии со статьей 60 Конституции. Президент олицетворяет единство народа и государственной власти. То есть он должен обеспечивать единство народа и, кроме того, единство народа и государственной власти
Мы наблюдаем, что вот президент сегодня абсолютно не выполняет свои обязанности. Он натравливает ту же госвласть, администрации, силовые структуры на свой народ. Мы не смогли даже помещение найти под проведение, например, областной конференции в Аше. Пришлось проводить дома у Анвара Артыкова. Вспомните 15-й год. Какая партия где хотела, там и проводила конференции, съезды, в театрах, филармониях, на стадионах. Вспомните 17-й год, выдвижение президентов. Кто где хотел, театр, филармония, концертный зал, стадион. То есть мы видим, как буквально за 1,5 года в Кыргызстан вернулись бакиевские порядки, бакиевская атмосфера. Вернулась атмосфера страха и предательства. Это, конечно, печально. Уважаемые коллеги, всем, наверное, спасибо. Ну, вы знаете, меня буквально год назад избрали, и я готов. Я думаю, что из наших рядов выйдут новые лидеры, новые вожаки. Тем более мы видим, что наши ряды пополняются и будут пополняться. Я всегда говорил о том, что, я в этой жизни всего добился, все видел. Но сейчас такое время, когда кому-то надо, стоять впереди, скажем так, кому-то надо подставлять свою группу. Пока, я думаю, я для этого нужен. Потому что надо говорить правду, и людей трудно винить. Потому что тот, кто предал, он хочет, чтобы все вокруг были предатели. Тот, кто сам нехороший человек, хочет, чтобы все были вокруг еще хуже. В этой ситуации человек слаб, и людей можно запугать там работой, родственниками и так далее. И в этой ситуации все-таки кому-то надо быть впереди. И пока, видимо, я нужен. Siz şu көпчүлүктү мындай суроо болуп атат да, өзүңүз жаныңызда жүргөн жолдо жолдошторуңузду алып келген суроома жооп берип, камакка алып, жана сиздин айткандарыңызды айтпай өзүнүн бийлиги жүргүзүп аткан улам сиз өчөшкөн максатыңызда саясатта жүргөн сыяктуу, мындай саясаттан кетип салайын деген оюңуз чыкты. Анда мамлекет талкалана берсин, бөлүнө берсин. Мен жыргап эс алып жүрө берейин. Албетте мен андай жыргап жашайын десем жыргап жүрө бермейм. Колумда деле бар нерсе. Бирок мамлекетти дагы ойлонуш керек. Атынан сөз бар акында. Сен ооруба, мен оорубун аты журт. Ата журтубуз монда кыйын мезгилде келгенде, ата журтубуз 1,5 жылдын ичинде мына бакиевский замандарга кайра келгенде, мындай ойлоп турам, жүрөгү таза адамдар, Кыргызстандын келечегин ойлогон адамдар үйүндө жыргап отура албайт, жыргап жаша албайт. Биз баарыбыз тең Кыргызстандын келечеги үчүн күрөшүбүз керек. Бул биздин мекенибиз, алегибиздей мекенибиз. Резолюцияны кабыл алдык, аны биздин пресс-служба ачык булактарга жайгашкан. Анан бүгүнкү экинчи маселе биз мурунку полицейдин иштеги курамын кайтадан токтоттук. Алардын иштеген эми биз жаңы полицейдер шайладык учурда. Анан башка да жакшы жаңылыктар болду. Биз аны эми пресс-службабыз ачып пресс-релиз бергенде аны тагыраак жазып берет. Анан суроолоруңар саясий кеңеште кимдер болду бул жолу? Эми ал тизме аябай чоң. Бүгүнкү учурда биз азыр мына съездден 42 кишини шайладык, бирок биз Курултайдан уруксат алдык. 55 чейин бизге уруксат бериңиз, дагы 13 кишини ичине киргизген. Бийликтен депутаттардан ким бар? Съезд уруксат берди, биз ошол буйрсак полицейдин курамы 55 киши болот. Бүгүнкү учурда полицейдин курамында жогорку кеңештен 8 депутат.
8 депутат бардығы сізді, Бүгінгі мына съезге қатысқан депутаттар бүт полицейдің құрамына кірді. Бір депутатыбыз Айнакулов Мухтар Саматов далды, себеби анын бүт туған инisi, как Чүй областта bir райондун чоң координаторы катары полицей құрамына кирди, ошондуктан ал киши өзүнүн Саматов. Құрылтай неге жауап Биринчиден залыбыз кичирээк болуп атат, себеби кетти мына бүт жерде биз конференцияларды өткөзүп атканда ар кандай бизге тосуп ошондой болуп атканда анан бул жолу да биз ошо ойлондук, ушу курултайды өзүбүздүн эле конференцияларды